Assalamu alaikum жаратылыш сүйүүчүлөрү. Бардыгыбыз тең жаратылышты жакшы көрөбүз жана чыгып эс алууну каалайбыз. Эгер жаратылышка чыгып эс алууну кааласаңыз, кичинекей эрежелерге сөзсүз түрдө көңүл буруңуз. Биринчи, жаратылышка чыккан учурда суунун жегине болсун, тоого болсун, көлгө болсун, сапарга болсун, жалгыз чыкпаңыз. Анткени пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бир хадисинде жалгыз койду карышкыр оңой алган сыяктуу жалгыз адамды шайтан оңой алат дейт. Суунун жээктеринде, ээн талаларда, тоолордо көбүнчө жин шайтандар көп болгондуктан сизге зыян берип коюштугу толук мүмкүн. Экинчи, кайсыл жерге эс алууга, же конокко, же сапарга барбайлы, анда бул дуаны сөзсүз окуңуз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бир хадисинде кайсыл бир жерге барсаңар, анда аузу бикалиматиллахи таммати мин шарри ма халак. Аллах Тааланын кемелдүү сөздөрү менен жаратылган нерселердин бардыгынын жамандыгынан коргоо сураймын деп айта турган болсо, ал ошол жерге келип, кеткенге чейин бардык жамандыктардан корголот деп айткан. Жана бир хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат, жүрөгүңөрдү убак менен эс алдырып тургула дейт. Андыктан сиздер дагы жаратылышка чыгып, жүрөгүңүздөрдү эс алдырып туруңуздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.